Gülsünay Mağamova, Caza, Angime. Oçu Kalaçanın күнчыгышындагы Жон Боордун ылдый өйдөлөгөн марза четине кызыл кирпичтен салынган үйдүн пайдубалы түптөрө баштаганда жакшы тилек менен отурузулган 4-5 түп төй жүзүмтак асылга кирип калганы качан. Түп жагы кыйла жооноюп, көлөмдө иш билги Сами астейдил кунтун салып, хамтак кылгандан болсо керек, ал жеринен темир куур менен тикеленген сабактары 4 чарчылана бекитилген шыргайларды бойлоп жайыла, калың бариктерин оголе жазы байлагандыктан эми гана чүмөк ата баштаган шиңгилдер бир караганга байкала бербейт. Чарбактын этек жагындагы эски үйдүккө окшойт. Бир кезде чети оюланган жалгыз табакалуу эшиктен кирген Иза дал ушул көлөкөсү калың жерден өтүп баратып, кошунанын коргонунан ылдый саздакта өскөн топ сада кайрагачта чак-чак эте берген сагызганын шакылдаганын күтпөгөндүктөн селт эте түшүп, өлүп кет, өз башыңа көрүнгүрө деп каргап артына түкүрүндү. Анан ичинен ырымдаганына көңүл жай боло түшкөнсүдө. Жок, баары бир сагызган оюн бузуп жибергенде кыжырлана топсада кайрагачтан душманынын караанын издей көзү түшсө уруп жиберүүнү көздөп жерден муштумдай кесек алды. Балейни көрсүнбө, ыргытылган кесек коргондун кырына жетпей топ деди. Босогодогу көөнөрүп кейипи кеткен батиңкеден улам эринин келгенин билип, саамга аялдай, жаңы эле сагызгандын шакылыктаганына да карабай, али бүткөн боюна жагым таратып турган ички сезимине суу бүркүп жибергендей муздап алды денеси. Саат 2-де жолугушабыз деген ох оюнун турпаты көз алдына элестеп ичи тызылдады. Сырттан чыккан добушту утурлаган Сами солкулдаган боюна сары атлас көйнөгү жарашып, көкүрөгү жарашыктуу аялын көргөндө мурдагыдан да чырайы ачылып кеткенин баамдады. Бир кездеги адатынча жерден так көтөрө өпкүлөп, тегеретип жибергиси келди. Андайда жадырап күлүп, дүйнөсү түгөл келинчегинин ак саргыл жүзүн кан тээп, аппак билектери менен анын мойнунан кучактай ого бетер ыксала калмайы бар. Азыр болсо бир албырып, кайра сустая түшкөн аялына антүүгө батынбай туруп калды астанада. Кол учун берген Иза: келген экенсиң, жүрө түшсөң болмок", деди какшыгы чыны билинбей. Бир топко көрүшпөгөн жубайлар бул жолу эмнегедир ысык жолугуша албады. Сами ашканада жан эле кайнап чыккан чайдын шуулдаганын тыңшай, райкомдун тапшырмасы деп жыл 12 ай тездетилген ыргак менен курулуп аткан куроо сарайдын курулушунда жүрүп тажап келгенин, үй бүлөлүк жылуулукту эңсегенин туйду тереңден. Бүгүн кандай болбосун ортодогу мамилени оңдобосо болбойт. Үйдөн бекер безип жүрүптүрбү, жарынын андырып, керек болсо кызматтан баш тартып, мастери жок эле жумушчу болсо да баштагыдай бапырап жашасак деп ниеттенди. Анан бир жумадан бери алынбай түк түйүп өскөн сакал мурутун кырганы ээгин самындап, эшик тустагы күзгүгө карана кетти. Иза дегенде эмне кылаарын билбей далдырай түшкөн эле, ички үйдөгү чоң күзгүдөн карап бой турпатына көз жиберди. Орто бойлуу, ак саргыл жүзүнө кара карандаш жүгүртүлгөн ички кара кашы, сурмалуу көзү жарашкан, эч кимден кем дебегидей сулуу келин карап турду. Эки анжыланып, эмне кылсам, барбай эле койсом бекен деди. Андай дейин десе, тереңиндеги тымызын каалуу жан отун жеп, азгырып, барбай коюуга болбосун туянткансыйт. Эмнекен, окой күткөн жалгыз мен бекемин? Барам эле, деди акыры оюн бекемдеп. Анан бөтөн бирөө барчылап, эшикти ичинен илип, жаңы ак атлас эмчек тарткычын, ага өңдөш ич көйнөгүн алып кийди шифонерден. Тандап туруп жол зымы бар, өңү айтып тургандай, миң зым көйнөгүн үстүнө салганда ого бетер жарашып калды. Узун чачынын түрмөгүн жазып алды өрүп. Шылтоонун жакшысы ушул. Кайракумдун базарына түшүп чыгам дейт эрине. Кой деп көрсүн. Сумкасын билегине илип, туфлийин кийген соң, ысмыс жок эле эрине: "Келиндер менен Кайракумга, Чумчук аралга түшөбүз. Балдарды өзүң ал бакчадан", деди. "Чак түштөбү? Чай демдедим эле. Бир отуруп чай ичели. Эртең деле барсаң болот да, базар качабы?" Жубайы барбаса деген кыязда үмүттүү карады. Анын үстүнө чарчап келсе: "Чай ичпейм. Анда жүр өзүң да чогуу барып келели." Жүдөгөн кебетесинен айнып кетти, а дегенде ооз учунан айтылган кепке муйу түшкөн Сами.
Анча дегдеп калыптырсың макул, барып келе бер. Чарчап турам. Сен келгенче жуунуп пуунуп алайын. Шаарга кетчү чоң жолго чыккан Изанын көзүнөн учканы ак Жигули. Башканын баарын баштап чыгарып, алдыдагы оюну кызык жолугушуунун саресемеси басып ашыгып баратты. Тиги жолду кесип өткөн чоң каналдын аркы өзүндөгү дүкөндүн далдаасында туруптур. Келер келбесин билбей бушайман болуп турса керек, ох оюнун сүйүнгөнү маңдайдагы алакандай күзгүдөн билинип турду, кумардан уткансып. Иза машиненин арткы эшигин ачып отураар менен ал жанындагы тырмактай кнопканы басканда Индия музыкасы төгүлдү жүрөктү делбиретип. Ак Жигули ак куш болуп сызып бараткансыды, көк-мөк болуп мелмилдеген сыр дайраны бойлоп. Эртеден бери акүдүгү болгон жүрөгүн басып, эмнеси болсо да бул тиричиликтин көйгөйүн унутуп, канчага созулса да жанга жагым сезим койнунда наздангысы, көлкүлдөп эрегиси келди, ушуга жетем деп сарсанаа чеккен бук болгон көңүлү жазыла Изанын. Мукамы келишкен музыкага кошулуп Жигулинин ичине француз атыры да таралды. Бул экөөнү гана таандык сезим отун жандырды. Өткөндөгү окуя тартылды көз алдына. Анда да Сами жок болчу үйдө. Айпара конокко барып келели деп койор жанын койбой алып чыккан үйдөн. Көрсө конокко дегени ушул Жигули менен табият койнуна сиңип кетишкен жашыл адырларды аралайт. Алдын корундагы эки жигитке унчукпаганы менен Айпара экөө чүкчүңдөшө кетишкен. Эмне болуптур? Күйөөң Сами азыр суу жүрдү дейсиңби? Курулушта студент кыздарды жандап, сени ойлоп да койгон жок чыгар. Обу жоктон босоң, сыйлап аткан соң. Буга айткан кайран сөз. Эмне болсо болду, көрө жатармын. Же өзүм ишенбейминби, чебелектегидей, деген өзүн өзү ичинен басып. Дегенде асти колун бөтөн эркек кармап көрө элек Иза асманы айдан түйүлгөн. Акыры кыздын көөнү болбосо таздын көөнү. Компания үчүн деп атышып, мындай жуп отуруштарда болбой койбочу ичимдиктен алдырышкан. Арткы орундуктан азданган Иза алдыга ийилип, ылдамдыкты дагы да ашырган жигиттин рулду бекер кармай, тамырлары бөртүп чыккан колунун үстүнө алаканын басты. Денедеги кан тамырлуу кулдай согуп, чың билекте жашчылыктын күчү ташып туруптур, делебеси козголо, аппак билеги ох оюнун тармал чачтуу мойнуна урулду. Ак Жигули жол четинен токтоп, артына бурулуп келинди өпкөлөгөн Нажи. Азыр мындай түшүп, шамшум эткенге бирдеме алып алалы, үйгө барбадым, колго түшүп калбайын деп. Изада ичи сыйрыла ачка экенин эми эстеди. Экинанын ортосунда басылган шишкебек, кагазда бадай таттуу урулган анжир, бир бөтөлкө аракты колтуктай чыккан охою машинени түз эле күн чыгышка созулуп жаткан каналды бойлот айдады. Бул таштан ташка урунуп, өзгөрүштүн капчыгайын жара аккан кожо бакырган суусунун теске салынган бир нугу. Дария эрте жаздан өрөөн бойлоп, тарам-тарам болгон бетон каналдарга бөлүнүп кетип, көз жетпеген, чети адыр этектеп, саңгалакка туташкан пахта, тамеки, жүзүм бактарынын суусун кандыратта кышы менен мелмилдеп, бетин майда чыбырчык толкун каптаган сыр дайрага ташталат. Чоң жолдон ыраак, канал бойлоп өскөн тыт суу талдардын аралаган ак Жигули көздөн далдуу жерге кирип кетти. Кел, Иза, мен сенин дайым сулуу жана жаш болуп жүрүшүң үчүн ичемин. Тилегимди актап кой. Жалынып жалбыркан кепке жибип, пияладагы арактан жутаар менен ач карын неменин башы тегеренип, көңүлү делбирди булуттун үстүндө жүргөндөй калгып. Анан барып кең далуу жигиттин кучагына кантип кирип кеткенин да өзү да байкабай калды. Атлас эмчек тарткычтан башкасы машиненин арткы айнегинин астында жатты. Денеси жазылып, уйпаланган келин өзүнө келгенде убак бешимден ооп, тыт жалбырактарында ойногон күндүн нурлары эбак өчүп калыптыр. Күн жайыт окшойт. Ичиркенип алды. Көйдөнүнөн сызылган бир сезим жектеп, эмелеки ишинен көңүлү жеп кирип чыкты эмнегедир. Өткөндө да ушундай абалга кабылган. Жетерине жеткенче өзүн коерго жер таппай, көкшүнү суу бөлгөн соң киргел сезим аңдыйт да турат. Же бул азгырыктуу жолдон баш тартканга күчү жетпейт, ананкысы улам кызыктырып. Көңүлүн орогон кыжаалаттан арылуу үчүн береги шараккан канал суусуна жуунуп алмай болду. Тазараар. Акырын жерге түштү жылаңач чыңайлык. Капталдарына бетон төшөлгөн зор каналдын кырынан буттарын салаңдатып ылдый отурду. Чымын куюн болуп чимирилип аткан иримден башы тегерене түшүп, жүрөгү аркасына тартып кетти, үрөй уча. Нажи,
көзүн чумуп отурган жерине катты. Бир кезде толуп ташып, балыр жайнаган капталын көмгөн суу жолдон айдоолорго бурулуп отуруп, бөксөргөн сайын балырлар кургап, өңү өчүп ыпыраганы менен бутуна жумшак тийди. Нажи машинеден чыгып келди. Чакка менен суу куюп жиберчи. Эңкейип желим чаккага каналдан суу сузуп алган Нажи бери боло бергенде Иза каналдын так аркы өйүзүндөгү жапжакын эле жерде бой барабар жүгөрлөрдү жүзүнөн ары ишлей, бир колу менен кетменин желкесине кармаган, алакандай көзү жалтырап, эриндери бек кымтылган капкара мурутчан кишини көрүп, эки тизесин колу менен кучактап, ого бетер бүрүшө кирерге жер таппай шашып калды. Куюп жиберемби Селейбей? Ийнине шуулдай төгүлүп, бут алдындагы кургап калган балыр суу тиер менен самындай тайгаланып, көз илешпеген тездикте келинин салбарлуу денеси тайгаланып барып, зыпылдап агып аткан кергил сууга шалп эте кулап түштү. Нажи! Заманасы куурулган ачуу чаңырык каналдын ылайка жыламык суусуна чакып, тетигиндей агып баратып чак этти. Өйүздөгү кара муруттуу кетменчен кишинин кол шилтей тескери бурулганына көзү түшкөн Нажинин айласы кете алдастай ушунчалык ылдам аккан сууга боюн уруп жиберип, чаба катымыш болуп жөнөдү. Жып-жылма жылаңач денени кучактаганга аракет кылганына карабай, балырдай жылмышып колго турбай, чимирик аткан суу кыйла жерге алып кетти экөөнүн тең. Жан эле делбетап кылган ичимдиктен ныпым калбай, бар күчтөрүн жумшап далбасага түшүштү каналдын жээгине жетпей. Изанын үмүт кылганы Нажи, анын кандайдыр айла амал бул кырсыктан куткараарына бел байлаган болот кудайлап. Кайдан анысы эми өз айласын таппай, ар жердеги бетонду жара чыккан бирин серин сербейген чөптү огожо кылган болот тырмышып. Ага болбой чимирик суу койнуна оп тартып, аны да алсыратып баратты, ооз мурдуна толуп. Акыркы рет суудан башы сорок эте көмөкөйүн толтурган сууга деми кыстыгып көзү түшкөнү бул болду. Нажи канал бойлоп тартылган зымга жетип, жээкке чыгууга тырмышып жатыптыр. Ага жетпеди Иза. Ох! Арманы менен өкүнүчү көөдөнүн куйкалап, өз түбүнө өзү жеткенин баамдагансыды. Жансерек көз алдында уулу менен кызы, анан Сами тартылып, башкага чама чаркы да келбеди. Анан эле узун кара чачы аттын жалындай жайыла калкып барып, киргил сууга шимилип кетти. Изанын бул жарык жашоодо акыркы рет көргөнү кабагы салыңкы бозоргон асман болду. Суу болсо эч нерсени көрбөгөн билбеген эмедей зымырылып, чимирилип агып атты. Чөп чар, анда-санда жаман галош, майрык өтүк, чирик-мирик тактайдын таарындысы лып этип көрүнө калганы болбосо. Эптеп чыгып, о кыйлада өзүнө келген Нажи көз ачып жумганча болуп өткөн каргыштан не кылаарын билбей калчылдап отурду. Тытылган, шүүшүңдөп кан талаган денесин сүйрөп Изаны издеди. Эс аклын жие албай канал жээктеп ары бери чуркамыш этти төгүп келген жамгырга аралаш. Мурутчан киши эсине түшкөндө артын көздөй качып демигип жетип келди машинесин паналатып койгон жерге. Бая машинеден түшкөндө Иза тутамдай түшкөн окшойт. Көк майсанын үстүндө миңзим көйнөгү жатыптыр. Эмеле кара башыл адамды оп тартып алган береги суудай жымылдап. Жерден алды да эки жагын элеңдей карап, туфли-суфлийине кошуп баарын ыргытты каналга. Жеңил көйнөк чар көпөлөк айлана дирилдеп бара жатты ушуну менен жер бетинен жеңил ойлуулуктун изин үзгөнсөп. Жамгыр болсо эми майда дыбырай жылуу тамчылары менен жолду, жап-жашыл дүйнөнү кып-кызарып бышкан тыт мөмөлөрүн, каналдын капталындагы суу тийбей ыпырап, кургап калган балырларды жууп чайып атты.